үйлөнөрдө жакындарыңызга айтканда алар кандай кабыл алышты? Сразу эле о давай. Тамак жасай бердимсиң. Толтура суши, пиццалар менен келип калды. Мен ошону алмаштырып кетти да коюп. Келинибиз келгенден кийин апо атоо чай ич десе эле сүйүнгөнүбүздөн эле деп чөп 17 килограммга темирип калдым. Эми ошо бир эле арыктамай жол калды. Алди бери аны көтөрүп нары чуркап бери чуркап ошонун аркасынан чуркап бири-бирибиз менен мындай эметип келебиз. Азыр аттарды коебузчу, мону коебуз, мындай коебуз Жок, депчи. андай болбойт. Алардын айтымы боюнча биздеги врачтардын кетпеген калкалыктары койгон. Кырсыктап 18 жылдан бери арабада отурган Дастан мырза өзүм балалуу болуп нарсемди кучагыма алсам деген кыял менен жашап келет. Бүгүн Дастан мырзанын үйүнө конокко келип калдык. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Сааттарыңыздар жакшыбы? Жакшы келип алыпсыздар. Сиздер менен маектеш үчүн атайын келип калдык. Уруксат берсеңиздер, үйүңүздөргө кирели. Кандай жашап атасыздар? Жакшы, жакшы. рахмат. Сонда Кириш. Кириш. Достор, биз Дастан байкебиз менен Айтана жеңенин үйүнө конокко келип калдык. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Мага сиздердин кичинекей үй бүлөңүздөр кантип пайда болуп калганы кызык болуп атат. Кантип тааныш кылдыңыздар эле? Интернеттен таанышканбыз. Интернеттен, э? Ооба. Дастан байке, сиз Айдана айымга жазсаңыз керек, өзүңүз биринчи. Ооба, өзүбүз жазып, аябай аракет кылдык. Ошол күндөрүңүздөн айтып барбайсызбы? Айдана аябай каадаланып, мен окуйн деп. Чет өлкөгө барып окуп келем деп. Дастан байке, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы жыл колуңуз, деги эле кайсы жердин кулунуз деген сыяктуу. Атым Дастан, 1999 жылы төрөлгөм, 12 январда. Талас облусунда, Көгөй айылында. Ошо ден соолугума байланыштуу азыр инвалидный коляскада отурамын. Врачебный ошибка деп калды. Бул темада бир аздан кийин токтолуп алайлы. Жеңеңиз дагы сиз да өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы жылы колосуз? Мен 98-жылы колом. Ысык көлдөн, Каракол шаарында төрөлгөм. Анан 5 жашта бул Бишкекке келгенбиз. Ошондон бери бияктамын. Сиздердин үй бүлө катары өзүңүздөрдүн учуңуздар жандырып келатканыңыздарга канча жыл болду? 2,5 жыл болду. 2,5 жылдан бери баягы ар бир үй бүлө болуп атангандан кийин өздөрүнүн кичинекей бөбөктөрүн, балдарын элестетчү эмеспи? Сиздер да ошентип элестеттиңиздер беле? Кыз болсо атын мындай коебуз, эркек болсо мындай коебуз деген сыяктуу. Бири-бирибиз менен мындай эметип келебиз. Азыр аттарды коебузчу, мону коебуз, мындай коебуз Жок, депчи. андай болбойт, андай. Талаша кетесиздерби? Айдана айым, сиз баягы Дастан мырза менен таанышканда ошол кырсыктаганын билдиңиз да? Сразу эле билгем. Ошо үйлөнөрдө жакындарыңызга айтканда алар кандай кабыл алышты? Эми өзүңө кара, жакшылап ойлончу деген сыяктуу кеңештер Эч ким каршы болгон эмес. Билбейм, эми ата-энем деле андай деле эмелер эмес. Сразу эле о давай. Потому что күн сайын келип атты да үй жакка свидание дегендей. Жыргап барып, жыргап келип, көзүмөн көрүп атышты окшойт. Тоюңуздар бул жакта эле болду да, Бишкекте? Ооба, Бишкекте эле болду. Азыр биздин алдыбызда бир нече медалдар турат да, бул жакта кубоктор дагы бар экен. Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз, сиз кандай баягы сынактарга катышып, ошолорду алгансызбы? 2018 2019 бери спортко катышып келебиз. Чуркамай боюнча марафон. Ошо эң башында мындай көчөдө жүргөндө эмелерде чуркагандарды көрүп, анан мен да аябай эметчүмүн. Мындай кызыкчумун да, мен да ушу чуркап көрсөм кандай болот эле депчи. Хотя бы эми жетпей калсам дагы макул эми чуркап ушундай ощущенияны кандай болот экен деп. Анан 2018 же 2019 Казбек Мияров деген киши келип калды мероприятияга. Ал өзү ультрамарафончу. Анан айтып калдым мен өзүм да эмне кылыпчы. Ошо кандай болот чуркасам
чуркап көрсөмбү десем, давай эми тренировка кылдырайын деп күнүгө кечинде чуркатып, барып тренировка кылдырып, ошондо чуркап көрдүк. Ошо ар кандай. Ошондо сиз чуркаганда арабаңыз менен жарышка катышасыз, э? О, кадимкидей эле, могу чуркап үйдө жүргөн эле, көчөдө жүргөн эле арабыз менен. А так чуркагандар атайын коляскалар болот экен. 3 дөңгөлөктүү мындай мантип отуруп алган башкача экен да. Кол менен айланышат деп айтып калдыңыз го. Айдан айым, сиздер үйлөнгөндөн кийин ушундай жарыштарга катышып аттыңыз? Кандай колдоолорду көргөзүп аттыңыз? Үйлөнгөндөн кийин көп нерселерге катышпай калды. Себеп салдым да колум. Жалпоо салдыңызбы? Да, кичине ошондой болуп калдык. Там азыр мына кайра баштадык, жайында баштадык. Чоң чуркаганыбызды айтпайсыңбы? Келдим. Биринчи жолу качан болду? Сентябрь, октябрда болду ошондой. 5 километрге чуркап көрдүм. Кыйын экен, аябай. Башында жасын жанында эле чуркап жүргөм, бул да опытный да. А мен биринчи жолу чуркап жанында эле чуркап жүргөм, бир маалда карасам, кетип калдым. Акыры шашпай артынан келе бердим. Айдан айым, айтсаңыз, кыз жигит болуп жүргөндө кандай кызыктуу күндөр өттү эле сизге? Мисалы жолугууга Дастан мырзага кандай белектер менен барчу эле? Бир жолу толтура ушу туулган күнүмө толтура шоколаддардын баарын чапталып, момундай букет кылып алып келген. Өз колу менен жасап туруп, Ой, өз колум менен жасап, запискаларды да толтура жазып келген болчу. Ошондо 23-24 записка беле ошондо. Ар биринде өзүнчө калып турат, эмне деп жазып туралын, ошол кагыздардын Бар менде азыр. Дагы деле сактадыңыз беле? Сактап жүрөм аларды. Кийин балдарыбызга көрсөтөбүз. Атаңар ушундай болчу деп. Ушундай романтик болчу. Дастан мырза, айтсаңыз, Айдан айымдын көңүлүн табуу үчүн кандай аракеттер жасадыңыз? Не только бунун көңүлүн алыш үчүн, үйдөгүлөрдүн баарынын көңүлүн алып. Сразу сурап, Жакшы күйөө деп. Букеттерди алып, өзүбүз үйдөн жасап, гүлдөрдү алып, Мишка. Мишканы алып, шоколад. Мамама чейин подаркаларды алып. Мамама чейин. Кофелерди алып келе алып. Кофе жакшы көрөт экен да? Бир жолу кечинде чалып калды, чыкпайсыңбы, жүрөгү прогулка кылып келебиз деп, тамак жасайлык десем, толтура суши, пиццалар менен келип калды. Мен ошону алмаштырып кетти да коюп. Аларды таштап, анан мени алып кетти. Тарынып алган учурларыңыз болду беле? Тарынтканда кантип кечирим сурап жүрөңүз? Жок, болгон эмес. Такыр болгон эмеспи? Тартып эмес белем. 2 ай сүйлөштүкпү? Ооба, 2 2 ай ай сүйлөштүк. 2 ай сүйлөшүп эле анан башкаштыңыздар, э? Шак. Колун кандай алсырадыңыз? Жакшынакай кийинип ал деди. Мейли анда деп, мен да даярданып алгам. Бирок ойлоп аткам да, что-то намечается, что-то маникюрду жасап, сразу. Мындай прям 100% андай ойлогон эмесмин, бирок догадывалась, может быть деп. Ошо жакшынакай кийинип алып, өзү келди, кеттик. Бир жака чыгып баратабыз. Анан тиякта бир женщина бар экен, администратор. А чё вы так легко оделись, дейт? Вы же сейчас с крыши будете прыгать, дейт. А у меня коктейль, прям такой в туфельках получено, да? Я не поняла, в смысле прыгать, откуда будем? С крыши будете прыгать на парашюте? Вообще шок, потому что от него можно ожидать такое, да? Мало ли деп анан. 13-14 этажга чыкканга чейин кечке ойлонуп бардым. Чыксам мындай купол сыяктуу экен. Аябай красиво, очень ошол жакта отурганбыз. Чай пай ичип, сүйлөшүп, бир маалда мынтип турушуп. Выходи за меня. Жок. Шариктер бар болчу. Шариктерди жар дейт. Шариктердин ичинде дагы запискалар бар болчу. Мен сени сүйөм, экөөбүз үйлөнөбүз, экөөбүз мынтип жашайбыз, мынтебиз, моундай тилектерге жетебиз деп толтуралар бар болчу. Учурда эмне менен алектенесиздер, кайсы жерде иштейсиздер? Учурда Борбор шайлоо комиссиясында иштейбиз, пресс-центринде. Эртең саат 9-дан саат 5-ке чейин иштейбиз күнүгө. Анан спортко барып турабыз. Эртең менен барып бассейн,
колдорду тренировка кылып. Сизчи? Мен турагентствода иштейм. Визалар менен элдерди чет өлкөгө жумушка жөнөткөнү. Ошо авиабилет, турлар. Сиз кадр сыртына сүйлөшүп атканда айтып калдыңыз эле, жубайсың үчөө жумушка барып кайра кетерди күтүп турам депчи. Мен деген верный друг Хати. Хатика. Ошо жумуш издеп атканда атайын Дастан жумушуна жакыныраак офистерди издеп экен. Ошо бир 15 мүнөт болуш керек пешком. Анан меники бирок 9-дан 6-га чейин, Дастан 9-дан 5-ге чейин. Бир саат күтө Бир турасыз. саат берип калат. Эми пробка сурап коюп анан барганча ошондой кылып. Биргеликте алдыга койгон максатыңыздар барбы? Ошол боюнча. Биргеликте буюрса балалуу болсокпу деп аракет кылып жатабыз, бирок Тастанбек, айтсаңыз, өзүңүздүн жубайыңызды үйгө алып келдиңиз, бир үй бүлө болуп чогуу жашап атасыздар. Үй бүлөлүк кандай кыялдарыңыздар бар? кыялдарыбыз ошо эң биринчи азыр балалуу болуп, баласы жок үй мазар болуп калган деле. Баарыбыз күтүп атабыз. Ошо отурганына байланыштуу кыйыныраак. 18 жыл болуп калды деп айтыңыз, 18 жыл болуп калды. Ошо 18 жылдан бери отуруп, кыймылдап жүргөн эле адамдардыкы деле кыйын болуп атпайбы? 1 жыл 2 жыл кетип атат. А биздики болсо ошо таза эле отуруп жүргөнүбүзгө байланыштуу. Ошо кыйын эле болот экен. Анан ошо эко кылып көрсөкпү деп. Сиздердин дарыгериңиздер ошо экону сунуштайт, э? Ооба, ошо дарыгерибиз дагы ошо көп дарыларды ала берсең өзүң да ден соолугуңа зыян деп. Ошо эко клиникаларга кайрылам. Өзүнө ишенсе, ошо өзүнө жоопкерчилик ала алса, бизди ошо результатка жеткирсе деп кайрылат элем да. Өзүнүн адистигине ишенип, сиздердин келечегиңиздерди өзүнүн жоопкерчилигине ала алган эко клиника издеп аткан турбайсыздарбы? Ну, нам бы очень хотелось иметь ребенка побольше. Ну вот, к сожалению, у нас не получается. 2,5 года мы старались. Но по состоянию здоровья, по состоянию. Вот мы прошли по всем клиникам Бишкека. Где-то есть результаты, где-то нет результатов. Ну вот мы бы хотели обратиться к клиникам, кто может нам помочь, кто может взять на себя ответственность, взяться за это дело. Да, и осчастливить нас. Да, если баарыбыз да. Да. Тастанбек менин ата-энеси, Мырза Жансынбай деп суроо айынан алгандабы? Саламатсыздарбы? Алгач өзүңүздөр тааныштырып жатсаңыздар, канча жаштасыздар? Дегендер жөнүндө бир аз айтып өтсөңүздөр. Арайымдуу мээримдүү Алланын аты менен баштайлы. Биздин атыбыз Салымбек, 55 жаштабыз. Жубайым. Менин атым Зульфира, 48-тен. Тастанбек эне канча жашыңыздарда колуңуздарга алдыңыздар? Көптөн күткөн болдубу? Ошондо Дастан жигитибизди 99-жылы, ошо 5 жылдан кийин экен, 6 жылдан кийинби? Билбейм. 5-6 жылдан кийин болуптур. Негизи бунун башы ушундай өзү тарых болуп башталган да. Неге десе, биз ошо кызыбыз чоңоюп калды эле. Кызыбыз чоңоюп калган, 3 жаш болоюн деп калган анан. Биз бала кылам дайыл деп экөөбүз болжолдоп анан кийин кагазга аттар жазып балдардын аттарынчы. Анан жазып анан кимдин аты чыкса ошондой эркек балалуу болобуз деп ушундай кылдык. Анан кийин кагаз тарттык. Кагаз тартсак Дастан деген ат чыкты. Анан буюрса ошо эркек балалуу болот экенбиз дедик анан. Өлдү 12-январда 99-жылы. Аябай катуу суук болчу ошо Аябай күнү. суук болчу. Биз анда жаш экенбиз да. Жакшы ойноп күлүп, досторубуз да көп эле айылда элек ал убакта. Анан айылда досторубуз бар эле, досторубуз менен жыргап жүргөнбүз. Анан мына убакыт келип калды эле жүрөбүз, жок анан кийин ошо бир
жакшы күндөрдү өткөргөндөн кийин анан 12 январь болуп калды. Ошол 12 январда анан төрөлдү эме. Сүйүндүү анан Дастан деген жигиттер болуп калды. Кичинекей кезинде кандай бала эле, тентек беле? Дастан аябай шок болчу. Аябай шок, баскан турган жери мындай суудай эле да. Кармалбай калчубуз да, кармалып жетишпей калчу. Аябай мындай эме болуп чыгып бир кичинекей эле бир немеси тарыхы. Эмеге биз бир жака кеттик. Анан бажабыз кошуналды да, анан ошолор менен калтырып кеттик. Кызым экөө Ибарат экөө. Келсек бардаларым баары кезик экен да. Кыркып салыптыр. Кайчы менен кыркышпырда ойнопчу. Килемин жуулуп салыптыр. Килемдерин жууп салышкан, бардаларым баары кезилген. Анан үйгө барып анан келсек, кайнежем менен бажам экөө көз эле алаяк бүйтүп анан. Буюрса Дастан арткасынан силер да ушундай бир бейбаш эркек балалуу болула дедик. Берки балдарыбыз мынча бейбаш болгон жок да. Варенье жасап коюп, аны муздасын деп коюп койгончо, анын ичине түшүп алчу. Жанагы 5 литровый банкада эме 5 литр эмедечи майды коюп койсок, анын баардыгын төгүп салыптыр да. Ушундай өтө шок эле да. Большойнук башкандай айтып калгансыздар эле, 1-класска жарым жылдык окуусуна өзү эле барып барды, андан кийин ошол кырсыктап калып бара албай калды деп. Ушул окуя боюнча кеңирээк айтып берсеңиздер, кандай болду эле, эмне болду эле? Негизи ошол төрөлүп, бир аз кичинекей бир далыстын ортосунда бир неме менен төрөлүп калды. Тумтук болуп чыкты. Анан ошону врачтар улам көрсөткү деген, анан кийин чуркап Аргаш апабыз сураштыргандан кийин врачтарга көрсөтүп калдык. Шаарга келип көрсөтүп, врачтар көрсөтүп, анан ошондо бир 13 күн болгондо операция болгон да. Жаңы төрөлгөндөр 13 күн болгондо ошол операция болуп калды. Анан баары тазалап жакшы, өз убагында басты, өз убагында тили чыгып сүйлөдү. Анан ошо мектепке барды, мектепке жашынан жеткенде мектепке барып келчү жакшы. Аябай барып келчү, мектепте сабакка катышып, сабагы жакшы болду. Жакшы окуду. Анан ошо бир аз ошол немеден кийин эле ооруп ошол бир аз кыйналып калды. Анан эмнеден экенин эч ким билбей калды да, бул негизи. Эмнеден анан баягы чекейиндеги жаңы төрөлгөндөр операциянын последствиясы деди, биздечи ошонун калган эмеси деп, анан улам ай сайын больницага жатып калып жүрдүк. Анан кийин мунун ошол Алла таалам жардам берип Бишкекте ушундай бир жакшы нейрохирург иштеген экен да мурун. Ошол нейрохирург иштеп жүрүп, анан ошо Кыргызстандан кетип Россияга. Анан бир жылда бир эле жолу келип, бияктан элдерди кабыл алып кетет экен. Дуңган экен, Хабазов деген дуңган экен. Анан ошол киши тууралуу бизге айтып калды. Анан ошодон барып сурадым, ушундай болду эле, ушинтип ушундай деп айтсам, анан айтты, анан эмнесин дарылап атсаң дейт. Анан врачтар бээрин дарылайт, биягын дарылайт. Анан томографияга салдыңар беле дейт. Салганбызбы, анан кайрын салдыңар дейт. Башын салганбыз, башын салгыла деп. Биякта врачтардын башын салышы керек томографияга деп айтып туруп, анан биз томографияга жибердик. Томографияга алып түшүп, анан ошондо билинип калды. Ошо жүнүнүн ичинде бир аз өсмө бар экен, ошону билинип калды. Ошол жүнүнүн ичинде өсмө бар экен билинип калды. Анан кийин ошондон анан диагнозу чыкты да. Анан ошол сабакка барып келип жүрүп, өзү барып келип жүрдү. Кийин биз жеткизип барып келип жүрдүк. Анан кийин бара албай калды, мектепке жетпей калды. Анан ошентип анан операцияга бериш керек болуп калды. Операцияга беребиз деп, ошо Кыргызстанда жакшы күчтүү врачтар, нейрохирург дегендер баарына келип чыкты. Баарына келип чыгып эле, баары менен сүйлөшүп эле, баарына консультация алып эле ушинтип атып анан немеде врач экен, Буранбек Жамгырчиевич деген бар экен. Ошол Россиядан иштеп Жангелди, ошол киши күчтүү нейрохирург деген, ошол киши биринчи операцияны жасап берген да. Биринчи операциясы болду, абдан жакшы болду. 10 күндөй жатып, анан кийин кайра басып кетти. Басып чуркап мектепке барып жүрдү. Анан кайра баягыдай болуп калды. Мектепке ооруп баштап, анан кайра мектепке жете албай калды. Анан эмне амал кылабыз, анан кайра томографияга түштүк. Томографияга түшсөк, баягы өсмөсү дагы өсүп калыптыр да. Мурункудан да чоң болуп өсүп кеткен да. Анан эмне амал кылабыз, кайра врачтардын баарынан издеп чуркап жүрсөк, баягы Буранбек Жамгырчиевич мен жазайм, кайра эле мен жазайм. Ошондо экинчи жолу ал жазап берди. Экинчи жолу жазап бергенден кийин жакшы
болду жакшы эле. Бирок ушул экинчи операциядан бери айтты ошол мүмкүн неме мындай бутуна тура албай бирок убакыт керек деп койду да. Убакыт керек. Анан уже кайра операцияга деп дагы томографияга салсак, баягы жери дагы өскөн экен да өсүм. Анан апарандан кийин немеге салдык. Операцияга берүүдөн мурун томографияга салып тактап анан кийин эми четке чыгыш керек болду да. Четке чыгыш керек болду. Анан кайра баягы Боранбек Жангучовго барсам, ошондо айттым мен колумдан келбейт экен да. Мен жаза албайт экен. Эми четке чыккыла, башка жакка чыккыла деп анан ошол учурда Россияда баары врачтар отпускка чыгып кеткен убакыт болуп калды. Август сентябрь болуп калды эле, ошондой болуп калган да. Анан каяка чыгабыз, каякка барабыз дейбиз, анан кийин Кытай табылып калды. Кытайга ушундай бир кагаздарды жөнөтөт, анан алар бизде ушундай жазалап келгиле деген анан үрүмчүгө бардык. Ошондо 2008-жылы үрүмчүгө барып, ошондо 3-чү жолу операция болуп, 3-чү жолу операция болуп, андан жакшы лечение алды. Айтсаңыз, ушул сыналма кандай кылып алдыңыз биринчи Атамбайке ошо операциялардан кийин баштап алгандан кийин 3-нчи кандай сезимдер болуп атат? Кыйын эле болду ал учурда. Аябай кандай десем эми аябай эле кыйналып аттык. Анан акырындап тагдырга баш ийдик, көндүк. Бирок үмүт болду да баягы бизде. Кудайым буйруса, мына 5 күндө массаж алсак анан жакшы болуп кетет. Анан кийин бул леченияны алсак дагы жакшы болуп кетет. Анан кайра Кытайга барып дагы реабилитациясына барсак жакшы болуп кетет деген ошо үмүт менен жашап келаттык. Айтсаңыз, белгиле Дастан мырзанын мүнөзү кандай? Мүнөзү ак көңүл, боорукер, эркелиги да бар, анча мынча таарынчактыгы да бар. 2 жыл мурун өзүнүн колун сурап анан сиздерге келип үйлөнөм деп жакшы кабар алып атканда кандай сезимде болдуңуздар? Бул сүйүнүчтүү кабарды кандай кабыл алдыңыздар? Ошол ар бир эненин тилеги го, балам үйлөнсө деп. Анан мен муну кандай десем, бир башка энелерден бир 5 эсе 10 эсе көбүрөөк сурандым го дейм. Ошо Дастан үйлөнсө, балалуу болсо деген тилегибиз күн түнү дуа кылып, көчөдөн кимди көрсөк деле ошо дуа кылып койгулачы, менин балам үйлөнсө экен, дуа кылып койгулачы, балалуу болсо экен деп эле дагы деле ушинтип жүрөбүз. Анан өзүбүз Аллахтан суранып, анан мен ойлочумун ошо Дастандын келинчегин, баласын көрсөм бир чыдар бекем деп ойлочумун да, өзүм ошону көтөрө алар бекем деп ойлочумун да. Бирок адам баласы баарын көтөрөт экен. Жакшы кубанычтар болду. Андан кийин Адам айта албас ичибизде кубанычтар болду да, айтып жеткире албайт да. Айтып жеткире албаган. Анан үйлөнөм деп анан кийин сөзүм бүттү дегенде сүйүндүк бизде, аябай кубанычтуу болдук. Анан кийин барып алып келип атканда бир өзүнчө толкундоолор болду. Үйгө келгенде өзүнчө толкундоолор болду. Үйгө кирип мен дайыма келиним деп айтпайм, кызым деп айтам. Ошол кызымды Алладан сурап алган экенбиз. Себеби дегенде, Алла ушу Дастандын жанында ушундай ушундай дуа кылып өткүзсүнүчү. Дастан менен ушундай мейли бизге чай бербесе эле мейли, Алла дечик да. Бизге чай бербесе эле мейли, Алла ушу Дастан деле караса экен дейбечик да. Аллага шүгүр, Дастан эмес бизди кошо карайт экен кызым. Ошо Алла кубанычтуу болуп, буйруса ушу Кудайдан, Алладан тилегенибиз ушундай экөө балалуу болуп калса экен ортосунда. Экөөнүн ортосунда кичинекей умуртка чуркап калса деп Алладан көп дуа кылып атабыз эми. Дуабыз Дастан төрөлгөндөн баштап келген, али чейин келет. Көз ата эненин дуасы көз өткөнгө чейин да, негизичи. Ата эне качан бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин дуада болот балдар үчүн. Ошо дуадабыз буйруса жакшы тилектерди кылып атабыз, жакшы ойлорду кылып атабыз буйруса. Ошо эми
Алладан сурап атабыз, Алладын жардамы менен иншалла балалуу, чакалуу болуп калса, мындан да жакшы чоң нерселер болот. Алдыга жакшы тилектерди, жакшы нерселерди коюп койгонбуз. Иншалла максат кылып тилек кылып. Элдер көчөгө чыксам, коляска сүйрөп баратса, же өтүп баратсам, кичинекей баланын ыйлаганында угуп кетсе, окшойм, ыйлатышып атат дейм да. Ыйлатпай эле ыраазы болбойбу депчи. А биздин эгер үйгө таксам кызым экөө балалуу болсо, билбейм эми аны ыйлатпай эле мындай эле утартып коюш керексиң. Деги жерге жаткызып айтпаш керексиң деп атам. Ушундай бир жакшы тилектерибиз бар. Буюрса. Келинибиз келгенден кийин атоо чай ич десе эле сүйүнгөнүбүздөн эле деп чөйрөп 17 килограммга темирип салып. Эми ошо бир эле арыктамай жол калды. Бизге ал дейт, бе дейт. Анан аны көтөрүп, нары чуркап, бери чуркап, ошонун аркасынан чуркап, Ойлоп отурмун мен да азырчы. ошонун артынан Арыктаткан эле чуркап жол эле ушул. арыктабасак мындай болбой калды окшойт да. Тилегиңиздерге жетиңиздер. Рахмат. Бактылуу үй бүлөңүздөргө дагы да бакыт кошулуп нерсени жагырсын. Амин. Урматтуулар, бүгүн биз ошонун оорусуна моюн сунбай, жашоонун башкача жашап турган Асан мырзанын үйүндө конок болдук. Бүгүнкү каналыма катышканыңызды унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.